Жакынкы 5 жылдын ичинде Кыргызстандын 24 шаарында жана 248 айылында таза суу курулмалары реабилитациядан өткөрүлөт. Ал эми таза суу такыр кирбеген 369 айылда аларды жаңыдан куруу пландаштырылды. Акыркы 2 жылда элетелин таза суу менен камсыз кылуу колго алынды. Маселен, 2014 жылы таза суу маселесин чечүүгө республикалык бюджеттен 25 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн болсо, 2018 жылы таза суу секторуна 250 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Эми бул сумманы дагы да көбөйтүп 500 миллион сомго жеткирүү аракети көрүлүүдө. Бүгүн Борбор калаада аймактар үчүн таза суу форуму болуп өттү. Форумдун алкагында Кыргызстан менен Европа реконструкция жана өнүгүү банкынын ортосунда жалпы суммасы 13 миллион еврону түзгөн 2 жаңы макулдашууга кол коюлду. Иш-чарага өлкө башчысы да Сооронбай Жээнбеков катышты. Талас облусунда жалпы 91 айыл аймагы бар болсо, азыркы учурда алардын 24-үнө таза суу киргизүү иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми 11 айыл аймакта таза суу чыгаруу үчүн долбоорлор даярдалууда. 2023 жылга чейин 24 айыл толук таза суу менен камсыз болот. 11 айылдын долбоорлору бекитилсе, ал айылдарга да таза суу чыгарылат. Бизге каражат былтыркы жылы бөлүнгөн каражаттарды азыр эң алдыңкы жумуштардан болуп жана ЭБР тарабынан 5 миллион евро бөлүнүп атат Талас шаарына. Ал каражаттардын баарын азыр биринчи этабы бүттү. 1 миллион 983 миң евро болуш керек. Анысын бүтүрүштө азыр экинчи этабы башталган турат. Кудай буюрса ал башталып калса, биринчи этабы толук уже үйлөрдү кошуп, жана көп кабаттуу үйлөрдү жана бир кабаттуу үйлөрдүн көптөрү азыр кошулуп атат. Кошулуп бүтөйүн деп калышты. Эми экинчи этабында жана водозаборный эмелердин баарын курушат. Алар бүтүп калса, Кудай буюрса, наркы жылга ЭБР аркылуу толук кандуу сдача болот. Анда уже биз Талас шаарыбыздын ичин баары таза суу менен, канализация менен полный камтылат да. Талас облусун таза суу менен камсыздоонун биринчи этабы боюнча 17 айылга таза суу чыгаруу үчүн 596 миллион сом каралган. Ал эми экинчи этап боюнча 13 айылга 456 миллион сом бөлүнөт. Азыр мисалы үчүн Аманбаев айыл өкмөтүн алсак, аерде 104 миллиондук тендер өтүп жумуш башталган. Ошонун азыр 13 миллиону ишке ашырылды. Эми быйылкы жылы канча бөлүнөт, ал азыр титул чыкса көрөбүз. Кудай буюрса, 23 жылга чейин бүтөт да. Ушундай азыр бир чоң проектлерден 3 өзгөрүш айылында, Аманбаев айылында жүрүп атат. Калгандар бир 30 миллион тегерегиндеги чакан проектлер жана 24 айылда деп атпайм, иштер жүрүп атат. 11 айылга азыр каралып атат да. Ал эми Ош облусу боюнча 88 айыл өкмөт бар. Аймактын жалпы калкы 1 миллион 300 миң адамды түзөт. Азыркы учурда Ош облусу таза суу менен 65% гана камсыз болгон. Калган 35% айылдарга таза суу кирген эмес. Бул деген сөз 400 миңге жакын адамдын таза суу ичүү мүмкүнчүлүгү жок дегендикке жатат. Кара суу ноокат чыгаруучу жанагы Европейский банктын программасына кирген. Жанагы 35% кредиттик, калганы гранттык эсептепчи. 11 миллион евролугу бар, 7 миллион евролугу бар. Анан ал жерде баягы очистный сооружениясы менен системасы менен кирет да, буюрса. Жергиликтүү жетекчилер жеке эле өкмөттү карап отура бербей, өз алдынча аракет кылып, чет элдик жана жергиликтүү фонддор менен кызматташып, айрым айылдарга таза суу чыгаруу жагы колго алынган. Эл аралык уюмдар менен иштеп атабыз, программаларды айтып берип атабыз. Анан баягы биздин мекендештер, ошол эле Россияда жүргөнү бар, Америкада жүргөнү бар, өзлөрүнүн айылдарына баягы бир инициатива көтөргөндө келип, бизде мисалы Өзгөн району боюнча айтып кетсем, 10 миллион сомдон ашык акчаны ошол мекендештерден салып, ушул эле таза суу түтүктөрүн тартып берүү боюнча, ушул эле көчөлөргө шагыл төгүү боюнча, болсо мектептин бир ремонтун жасап берүү боюнча дагы иштер жүрүп атат да. Нарын шаарындагы таза суу жана канализация түтүктөрү ТЭ совет учурунан бери оңдоп түзөө иштерин көрө элек болчу. Акыркы 2 жылдан бери чет элдик банктардын, демөөрчүлөрдүн колдоосу менен таза суу жана канализация түтүктөрүн алмаштыруу, жаңыртуу иштери жүрүүдө. Европа өнүктүрүү реконструкция банкы аркылуу биринчи фазасына кирип, ошол 5,2 миллион евро бөлүнгөн. Ошонун негизинде ошол биздин азыр таза суу системасын жана канализация тутумдарынын трубалары алмашып иштер жүрүп атат. Ушул биринчи фазасы азыр бир 60%га бүтүп калды. Анан Кудай буюрса жылдын аягына чейин бул биринчи фаза бүтөт. Ошол менен эле параллельно экинчи фазасы кетип баратат. Эгер ушул проекттин баардыгы толук кандуу ишке ашканда, Нарын шаары 95%
60% таза суу менен бардыгы жаңырып баягы иш жүзүндө болуп калат. Ал эми канализация тутумдары где-то бир 60%га иштеп калат. Бүгүн Борбор калаада өткөн аймактар үчүн таза суу форумунда Кыргызстан менен Европа реконструкция жана өнүгүү банкынын ортосунда жалпы суммасы 13 миллион еврону түзгөн айылдарга таза суу чыгаруу максатында эки жаңы макулдашууга кол коюлду. Иш-чарага өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков катышып сөз сүйлөдү. Ал ар бир айылды таза суу менен камсыздоо жеке көзөмөлүндө болоорун айтып, өлкөнүн калктуу конуштарын таза суу менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири экендигин белгиледи. Акыркы 2 жылда бул маселени чечүү үчүн бир топ чечкиндүү иш-аракеттер жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы кабыл алынып, анда калкыбызды таза суу менен камсыздоо приоритеттүү багыт катары аныкталды. Ага ылайык өкмөткө 2020 жылдын аягына чейин калктуу конуштарды 100% таза суу менен камсыздоо милдети коюлду. Мамлекет башчысы калкты таза суу менен камсыздоо алардын ден соолугуна, саламаттыгына болгон камкордук экенин айтып, жергиликтүү бийликти тиешелүү кызматтарды таза суу чыгаруу долбоорлорун кечиктирбей карап берүү тапшырмасын берди. Таза сууга болгон мамилени жакшыртуу, аны сарамжалдуу, үнөмдүү колдонууга бардыгыбыз милдеттүүбүз. Өкмөттүн облустардагы кармыкуктуу өкүлчүлүктөрү, райондук администрациялары, мэрлер жана айыл өкмөттөр мамлекетти эле карап отура бербей, өзүңөр дагы инвестиция тартканга аракет жасагыла. Качан келет деп, ошо барган инвестициянын дагы убагында ишке ашырбай, мына көп проблемаларды түзүп берип атасыңар. Бизге берип аткан донорлордун нааразычылыгын алып келип атасыңар биздин мамлекетке. Бюджеттик эмес фонддордон жана башка булактардын эсебинен айылдын таза суу маселесин чечүүгө багытталган аракеттерди күчөтүш керек. Мамлекет тарабынан курулуп, эксплуатация өткөрүлүп берилген таза суу курулмалары жергиликтүү жааматтар тарабынан туура пайдаланылбай, белгиленген тартипте техникалык жактан каралбай калууда. Аймактарды таза суу менен камсыздоо өлкө башчысынын шайлоо алдындагы программасынын негизги багыттарынын бири. Бүгүн таза суу долбоорунун алкагында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын, Евро биримдиктин жана Швейцария конфедерациясынын колдоосу менен 20 шаарыбызда 11 миллиард 200 миллион сом өлчөмүндөгү ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Бул акча каражаттарынын 65%дан көбүрөөгү гранттык, ал эми калган 35% жакынкы кыска мөөнөттүү түрдө 15 жылга төмөн пайыз менен берилип жатат. Өткөн жылда да республика боюнча бир канча айылга таза суу чыгарылган. Узаган 2018 жылда өлкө аймагы боюнча республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттын эсебинен бүткүл дүйнөлүк банк жана жергиликтүү фонддордун колдоосу менен жалпы 45 айылга таза суу чыгаруу иши аткарылды. Долбоорлорду ишке ашырууга жалпы 824 миллион 862 миң 830 сом каражат сарпталса, анын 301 миллион 148 миң 610 сому республикалык бюджеттен, 502 миллион 214 миң сому бүткүл дүйнөлүк банктан жана 21 миллион сом жергиликтүү фонддордун колдоосу менен каржыланган. Жалпы 45 айыл ичүүчү суу менен камсыз болду. Алардын ичинен Нарын жана Баткен облусунан 6 айылга, Жалал Абад жана Талас облусунан 1 айылга, Ош облусунан 12 айыл, Ысык Көл облусунан 4 айыл, Чүй облусунан 15 айылга таза суу чыгарылды. Жакынкы 5 жылдын ичинде Кыргызстандын 24 шаарында жана 248 айылында таза суу курулмалары реабилитациядан өткөрүлөт. Ал эми таза суу такыр кирбеген 369 айылда аларды жаңыдан куруу пландаштырылууда. Бул маселени чечүүдө эл аралык институттардын колдоосунан тышкары республикалык бюджеттин эсебинен да акча каражаттары каралууда. Акыркы 2 жылда эл элин таза суу менен камсыз кылуу колго алынды. Маселен 2014-жылы таза суу маселесин чечүүгө республикалык бюджеттен 25 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн болсо, 2018 жылы таза суу секторуна 250 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Эми бул сумманы дагы да көбөйтүп 500 миллион сомго жеткирүү аракети көрүлүүдө. Амантур Шергазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.